Чемпиондар лигасының финалында біз El Clasico көрүүнү каалайбыз деген көрөрмандар бар достор. Эгерде бар болсо видео башталар алдында эле комментарий плюс белгисин калтырыңыздар. Канча инсан финалда El Clasico көрүүнү каалайт? Эми биз болсо буга чейинки болуп өткөн оюндар жана ошондой эле бир канча саат алдын болуп өткөн Чемпиондар лигасынын плей баскычындагы чучугулактар боюнча кеп кылабыз. Ал командаларга каршы кимдер кийинки этапка чыгышы мүмкүн деген болжолду пикирлерибизди дагы айтып өтөбүздөр. Албетте алгач сетканын оң тарабындагы бир аз күчтүү командалар азыраак, сол тарабында эми бириң өлүп бириң кал, кимиң жеңсең ошоң чык деген сыяктуу кептер ошол сол сеткага айтылган. Акырындык менен баштайбыздар. Барселона, Ньюкасл сетканын оң тарабынан баштап кетели. Анткени жеңилдиктер ушул жактар, эми калгандарын дагы акырындык менен колдон келишинче түшүндүргөнгө жана ошондой эле толук кандуу болгон маалыматын жеткизгенге аракет кылам. Катышылыктар болсо тууралап коесуздар комменттерде, бирок жаман сөздүн кереги жок достор. Ар бир инсандар ката кетиши мүмкүн, анткени пендебиз, пенде кемчиликтүү инсандарбыз. Оң капталдан албетте Барселона, Ньюкасл буга чейин адашпасам жалпылай 5 беттеш өткөзгөн, алардын 4-өсүндө Барселона жеңген болсо, бирөөсүн Ньюкасл жеңип алган. Эми бул жерде азыркы учурдагы балдары көпкө көз алдыбызга келиш керек, анткени Барселона азыркы учурда Кудайга шүгүр топ даражадагы команданын катарында дале болсо келет. Ошондой эле жеке оюнчулары дагы тажрыйбалуу оюнчулар менен куралган команда. Башкы машыктыруучу Ханси Диттер Флик бул герман машинасын жүргүзгөн инсан. Демек бул жерде дагы Барселона өтө күчтүү бир армиясы менен келиши керек болуп калат. Ал эми Ньюкаслда кандай? Ньюкасл тилекке каршы болгон күч аракетин жумшаса дагы буга чейинки боло турган оюндар, ошол Барсага чейинки боло турган оюндар бир топ күчтүү болуп калат. Анткени ага чейин эртең мисалы АПЛ лигасында ошол эле мисалы Эвертонго каршы беттеши бар, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед сыяктуу топ клубтарга каршы беттеши бар. Бул оюндардагы кээ бир оюнчулар жаракат алып калышы мүмкүн, кээ бир оюнчулар чарчап калышы мүмкүн. Ошол Барсага чейинки оюндарда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болот Ньюкасл. Ошол себептен дагы бул жерден эми Ньюкасл командасы жеңилип калса керек. Эми Барселона албетте буюрса кийинки этапка чыгышы керек. Анткени биз Барселонаны финалга чейин көрүүнү каалайбыз классикода. Андан кийинки оюндар болот. Албетте бул Атлетико Мадрид менен Тоттенхэм командасынын ортосундагы беттеш. Бул эки команда тууралуу айткан болсок, эки командадагы күчтүү команда катары айтылынат. Бирок Тоттенхэм азыркы учурда АПЛде дагы жеке ич арадагы кризисте. Анткени билесиздер, акыркы оюндар таптакыр ийгиликсиз болду. Акыркы жолу адашпасам Айнтрахт Франкфуртту жеңген ошо Чемпиондар лигасына калганда, андан кийин Манчестер Сити менен тең чыкты, анан уже Арсеналдан, Юнайтедден ушинтип жеңилип өзүнүн даамын тартып келе жаткан чагы бар. Ал эми Атлетико Мадрид тескерисинче матрастыктар акырындык менен баштап сезондун башында бир аз кыйынчылыкка дуушар болушту Ла Лигада, бирок азыркы учурда туруктуулукту колго алып, өзүнүн оюндарын жүргүзүп келе жаткан чагы бар. Барселонаны утту, анан ара өзүнүн оюндарындагы көрөрмандарына тартуулап келе жатат. Бул жерде мен жеке пикиримде Атлетико Мадрид кийинки этапка жолдомо алат достор. Кийинки оюндарыбыз бул жылдагы Чемпиондар лигасында өтө эле сенсация жараткан, тарых болуп өзүнүн барагын ачкан Бодо Глимт Норвегия клубу азыркы учурда Спортинг Лиссабонго каршы беттеш алып барат. Бул беттештерде кандай жыйынтык чыгышы мүмкүн? Мен жеке пикиримде эми анчейин көп гол болбойт, бирок ошого карабастан Бодо Глимт болгон күч аракетин салат. Анткени Бодо Глимт өзүнүн чемпионаты старт ала элек. Буларда болгон концентрация дал ошол Чемпиондар лигасы. Ал эми Спортинг Лиссабондо өзүнүн ички чемпионаттары бар, кубоктору бар. Ал жактарда дагы чемпион болууга аракетин жасай турган команда. Спортинг Лиссабондо азыркы учурда Португалия лигасында экинчи орунда келе жатат. Демек алдыга чыгып, ошо биринчи орунда камсыздоо үчүн дагы жеке оюндарында дагы кубок, ички чемпионаттарда дагы бул команда алда болсо күч кубатын жоготот. Ошол себептен Бодо Глимтке каршы беттеш жеңилик кечпейт. Бодо Глимт ансыз дагы буга чейин топ клубтардын бардыгын жокко чыгарды. Тоттенхэм менен адашпасам тең чыкты. Интер жеңди, 2 жолу Интер жеңди ооба. Андан кийин Атлетико Мадрид бар, Боруссия Дортмунд сыңарына күчтүү командаларга каршы жыйынтыктуу оюн көргөзгөн Бодо Глимт дагы да болсо эми өзүнүн тарыхын улантуу үчүн болгон күч аракетин жумшай турган оюн дал ошол Спортинг Лиссабонго каршы беттеш. Бул жерде эми пенальтилер сериясында Спортинг Лиссабон же болсо бир топ айырмачылыгы менен Спортинг Лиссабон кийинки этапка жолдомо алса керек достор. Мен жеке пикирим. Өзүңүздүн пикириңиздер бар, албетте аны комментарий бөлүмүбүз ачык, ошол жака жазсаңыздар дагы болот.
Кийинки оюндар Арсенал менен Байер Леверкузен. Бул жакта эми кыйын болуп турган жагдай албетте лондондуктарга, анткени Байер Леверкузен болушунча аракетин жасап атат. Бундеслигада кубоктордо дагы оюндар бар, бирок ал кубоктор дал ушул Баварияга каршы беттештер, ошол беттештерде гана кыйынчылык душар болбосо, калган оюндарда эптеп жаныбап аткан клубтардын бири бул дагы. Ошол Алонсо кеткенден кийин бул клуб дагы ылдыйга төмөнгө түшүп кеткен. Ал эми Арсенал тилекке каршы өтө чоң күчүн дал ушул оюндарга сактайт, анткени Англия премьер лигасында, кубоктордо, кубок лигада, чемпиондор лигасында, кыскасы кайсы жакта кубок болсо, ошол жакта Лондондун Арсенал клубу бар. Ал эми Арсенал бул чемпионаттарда, бул кубоктордо катышып ойноо үчүн дагы алгачкы күч аракет, дем күч, ошондой эле динамикалуу оюндар менен кошо оюнчулардын дагы туруктуулугу керек болуп калат. Эгерде бир оюнчу жаракат алып калган болсо, кандайдыр бир деңгээлдеги тапшырмалар башка нукка өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени ошол бир оюнчу аркылуу башка дагы бир тапшырмалар ишке ашыра турган Арсенал клубунда өзгөрүүлөрдү байкап калышыбыз мүмкүн ага чейин. Эми аны билбейбиз достор. Бирок мен жеке оюнда Арсенал чыгышы керек. Арсенал утушу дагы керек, кийинки этапка чыгып, жакшы кызыктуу оюн тартуулап бериши үчүн достор. Андан кийинки оюндар албетте Paris Saint-Germain, Chelsea, ошол сетканын сол тарабындагы сол тарабына өтөлү. Ал жакта дагы кызыктуу оюндар болот өтөт. Ошол бириң өлүп бириң кал деген кептер дал ушул жерде колдонуп өтөбүз. Анткени Paris Saint-Germain, Chelsea акыркы беттеши ошол клубтар аралык дүйнө чемпионатынын финалында болуп өткөн. Ал жерде албетте өзүңүздөр билгениңиздей фурор көтөргөн Paris Saint-Germaindиктерди Лондондун көк түстүү Chelsea клубу токтоткон болчу. Финалда жоопсуз голдун айырмачылыгы менен албетте лондондуктар чемпионат алган. Эми реванш алуу үчүн дагы албетте Paris Saint-Germain кайтып келет. Бул жерде кандай эми ички чемпионаттарда кудайга шүгүр жакшы эле. Chelsea топ 4кө жок дегенде кирүүгө аракет кылат. Ошо Манчестер Юнайтед менен Астон Вилла сыяктуу клубтар менен талашышат. Эми анчайын ал жак кызыктуу эмес, анткени азыркы учурда болгон күч аракетин дал ошол Чемпиондор лигасында сунуштайт, табыштайт. Ал эми Paris Saint-Germain болсо ички чемпионатында ошо бир клуб менен азыр тирешип бара жатат. Биринчи орун, экинчи орун, биринчи орун, экинчи орун болуп, ал жагын өзүнчө чечип алышат. Бул Paris Saint-Germaindиктерге тиле ченелип кетти го. Бул да Paris Saint-Germaindиктерге кыйынчылык жаратпашы керек. Луис Энрике бир айла амалын таап чыгат бул жерден эми. Андан кийинки оюндар Галатасарай менен Ливерпуль. Ливерпуль жалпылай буга чейин 6 беттеш өткөзүшкөн экен. Алардын жыйынтыгында 3 жолу Галатасарай жеңген достор, 3 жолу Галатасарай достор. Ал эми бир жолу Ливерпуль жеңген экен. Демек, бул жерде акыркы жолу ошо Ливерпуль 2016-жылы жеңген экен Галатасарайды. Азыркы учурда дагы курамдар өтө жылдыздарга бай болгон түркиялык клубка каршы Ливерпуль өлүмдөн аз калып акырындык менен туруп келе жаткан Ливерпуль кандай оюн көрсөтө алат. Эми буга чейинки оюндарда мисалы ошол тайпалык этаптарда бир жолу кездешкен, анда Галатасарай уткан болчу. Бирок бул жолкусунда 2 оюн, биринчи конокто, анан үйдө. Демек ушул 2 оюн көпүнчөсүн чечип коюшу мүмкүн. Ошол себептен байкаштыралы, караштыралы, бирок Ливерпуль чыгышы азыркы учурда бир аз кыйынчылык жаратып турган жайы бар. Ал эми Галатасарайда толук кандуу жылдыздар бар. Эгер жылдыздар бири-бирин түшүнүп оюн тартып турган болсо, анда жакшы эле жыйынтыктарды чыгарып берет Галатасарайдагы. Менин оюмча Галатасарай кийинки этапка жолдомо алат достор. Ал эми кийинки оюндар албетте классико. Ооба достор, 2020-жылдан бери адашпасам 5 жолу кездешкен бул клубтар өз ара чындыгында уже классико деп атала турган намды берсек деле болот. Манчестер Сити, Реал Мадрид. Бул эки клуб чындыгында өтө тешет. Анткени булардын экөөсүндагы кемчиликтер азыркы учурда бар. Ошол эле мисалы коргонуу бөлүгүндө Реал Мадридте бир топ көйгөйлөр бар. Тигиде немеде дагы бар, Ситиде дагы Рубен Диаштар, башкалар. Ошол биринчи топтон баштап да алар да балким дароо эле алдыга чыгарып бериши мүмкүн. Ошол эле мисалы коргоочуларда кемчиликтер бар, ошол эле жарым коргоочуларда кемчиликтер бар. Кевин Де кеткенден кийин мен жеке оюмда ошо Манчестер Сити таптакыр ортоңку бөлүктөн оюндарын алып бара алышпайт. Мурдагыдай деңгээлде алып бара алышпайт. Демек, Реал деле анчалык эле күчтүү эмес. Ошо мисалы Модрич кросс кеткенден кийин ортоңку бөлүктөн эч кандай оюндар кетпейт. Арда Гүлер аракеттен кылат, бирок Арда Гүлер дагы чарчап калып жаткан чагы бар. Ошо мисалы Камавинга чыгатамызда, Камавинга ал карабайт да, кызыл сары ага кызыктырбайт. Ал эптеп барып бутунан топ жула койсо, топту алып койсо деген ой келет да агач. Анда көбүнчө агрессивдүү оюндар болот. Камавингада ошол себептен ал жагы дагы кооптуу болуп эсептелинет.
Ал эми акыркы оюндар тууралуу алар айтпай эле кой, бир утулат. Кыскасы эми бул жерден эгерде жыйынтыктуу сөз айта турган болсок, эгер бул жерден бир эле оюн эмес, бир эле оюн боло турган болсо, анда биз көп нерсени күтүп калышыбыз мүмкүн. Анткени болгон күч аракетин бир оюнга ташташат да бул эки командачы. Манчестер Ситиде мисалы тиякта чемпионат, өзүнүн чемпионаттары бар, Арсеналды кууп жетиши керек деген ойлору бар, Кубок Лигада дагы өзүнүн финал этаптарында оюндары бар. Ошол жагын дагы карашы керек. Ал эми Реал Мадрид акыркы учурларда өзүнүн адаптация дагы да боло элек, бүтө элек, жыйынтык элек. Ошол себептен булар дагы байкап көрүшү керек, достор. Ошо бир оюн боло турган болсо, анда бул эки команда болгон күч аракетин таштамак. Ал эми эки оюнда кичинекей деталдар дагы бул оюндун тагдырын чечип коет. Ошол жагдайын байкаштырып көрөбүз. Бул жерде эми сиздер көрөрмандарга салабыз, ким кийинки этапка жолдомо алат. Сиздердин жыйынтыгыңар достор. Ал эми акыркы оюн Аталанта, Бавария Мюнхен. Бул жерде алгачкы беттеш. Италия, Германия клубтары ортосундагы акыркы оюндар аталыштыра турган болсок, эми Аталанта жеке оюнчулардын тажрыйбалуу жаатынан карай турган болсок, анда Бавария кийинки этапка жолдомо алат. Дагы кызыктуу оюндардын Манчестер Сити же Реал Мадридтин бирөөсүнө каршы беттеш алып барат. Ошондой достор, жыйынтыктайлы. Ушундай кыскача видеолор чыгарып турат. Буюрса сиздер дагы колдон келишинче колдоп берип туруңуздар. Биз аракетти кыла берели. Чемпиондор лигасы бизден алыстабайт. Буюрса ошол 11 мартта алгачкы беттеш болот, 18 мартта жооптук беттеш болот. Андан кийин дагы да болсо кызыктуу, интригалуу оюндар кайра кайтып келет, достор. Ошол себептен кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Видеобуз жаккан болсо лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.